Сиз бийлик башына келгенден көп өтпөй кластеризация же коррупциялык мыйзамсыз иштерге айыпталгандарды мамлекеттин казанасына каражат төктүрүү өнөктүгү активдүү башталганы белгилүү. Анан бул багыттагы иштерден жалпы канча каражат түштү? Алар кайсыл жактарга жумшалды? Айрым саясатчылар жарым-жартылайы мамлекетке түшсө, жарым-жартылайы чөнтөккө кетти да дешүүдө. 2,5 жылдан бери кимде ким акча төгүп жаткан болсо, бир тыйны коробой түздөн-түз республикалык казынага келип түшүп жатат. Жалпысынан башкы прокуратура, УКМК ийимдикин баарын бириктиргенде 10 миллиард сомдон ашык болсо керек эле. Кимде ким кызыккан болсо, комиссия түзүп барып текшерип көрүшсүн. Кимден канча акча төгүлгөн жана кайсыл күнү казынага барып түшкөн баары ачык. Кимден канча акча түшкөндүгү жөнүндө ачык жарыялап койсок деле болмок. Бирок алардын көпчүлүгүнүн ачыкка чыгарбасаңар деген суранычы бар. Ошол үчүн аты жөндөрүн чыгара албайбыз. Эгер саясатчыбы, журналисттерден же депутаттардан болобу кимде ким кызыкса кайрылсын, бардык тизмени жана суммаларды көрсөтүп беребиз. Биздин жашыра турган эч нерсебиз жок. Ачык иштейбиз. Өткөндө айрым кыйкырчак депутаттар алтын уурдадыңар дегенде өздөрүнөн турган комиссия түздүрүп, эми өзүңөр текшергиле, баарын ачып берели десек, кайра өздөрү качып кетишти. Ошондой эле кластеризация маселесине дагы кимде ким кызыктар болсо, мага расмий түрдө кат менен кайрылышсын. Ушул коргоо органдарына айтып, кусундулардын баарын көрсөттүрүп берем. Изин кубалап барышса, республикалык бюджетке түшкөнүн көрүшөт. Аркыл деңгээлдеги коррупциялык иштерге аралашкандар тергөө иштери жүрүп жаткан чакта эле кайсыл бир ири сумманы казынага кайтарып, алардын баш коргоо чарасы үй камагы болуп өзгөрүүдө. Бул коомчулукта акчаң болсо эч кандай жаза албай эле кутулуп кетет турбайсыңбы деген пикирлердин үстөмдүгүнө алып келип жаткан жокпу? Сиздин көз карашыңыз кандай бул маселеге? Кимде ким казанадан уурдап кармалган болсо, аларды 2-3 эселеп кайтарып, анан үй камагына чыгарып коюп жаткан учурлар бар. Аларды мен деле байкап турам. Бирок кийлигишкеним жок. Бирок үй камагына чыкса эле акталып кетет дегендик эмес да. Сөзсүз сот иштери уланат. Соттун чечими менен аяктайт. Шарттуу түрдө кесилеби, жайып пул төлөп чыгабы, аны сот чечет. Учурда соц тармактарда айрым блогерлер белгилүү аю компаниясы жогоруда биз сөз кылган Кустуру компаниясынын курмандыгы болду дешүүдө. Башкача айтканда, аталган компанияны ар кандай шылтоо менен ири суммада акча костурушкан жана анын кесепетине аю мурдагыдай күпүлдөп иштебей калышына бийликти айыпташууда. Аю компаниясын 2,5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүттү. Эми таза иште, салыкты жашырба, акцизди жасалма кылба, спирттик контрабанда кылба, бийликтин чөнтөгүнө анча-мынча берип коюп баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес, биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Мурдагыдай эле миллиондогон салыктарды төкпөй, акцизди жасалма кылып, 12 000 даана жасалма акциз менен кармалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен кармалды. Баасы 40 миллион сомдон ашык болот. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат.